балабыз да анда балабыз. Göç oynap gölge barabız. Bilim uçtum da bizdi başkargan. Sen ataman sensin kara kız. Kara kız ayçı kara kız. Al günlerdi kaydan tababız. Balalıktı abdan sagındım. Cürüçü kayra gölge barabız. Hey cürüçü kayra gölge barabız. Oynok buzda, oynok buzdan andan oynok buz. Gelin almay oyun oynok buz. Sen tödöysün atta olsun da. Bayoluk ay bilip koy bopboz. Kara kız ayçı kara kız. Al günlerdi kaydan tababız. Balalıktı abdan sagındım. Cürüçü kayra gölge barabız. Hey cürüçü kayra gölge barabız. Kara kız ayçı kara kız. Саламатсыздарбы, биздин жалпы YouTube каналыбызды көрүп жаткан көрөрмандар. Бүгүнкү менин маектешим буюрса алдыда Идрис Айтебаев, Элмирбек Иманалиев сыяктуу алып акындардын катарын толуктай турган Мухаммед Султанов. Саламатсызбы? Саламатчылык, аманчылык. Кудайга шүгүр, жакшы, рахмат, жакшы келдик. Күнүңүз. Сонун ырдайт экенсиз. Бул дагы багы азыр грип жүрүп атпайбы? Ошого байланыштуу тамак бүтүп, бейим ачылып, оңолуп келе жаткандагысы ойдогудай эмес дейинчи. Эң эле алгач сиз менен биз жакындан таанышып алсак, өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, ошо камера артында айтып калдыңыз. Тажикстандан. Ошол жөнүндө айтпайсызбы? Ооба, Тажикстан азыр Мургап деген район бар, ал Тажикстанга карап калган. Негизи деген Кыргыздын жери болчу. Мургап районунда чоңоюп, ошол жактан мектепти бүтүп, анан студент болуп шаарга келип, ошол бойдон шаарда жүргөн чагым. Өнөрдү улантып, биринчи дин таануу, теология багытын окуп, аны бүткөн соң Бибисара Бешенелиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 4-курстун студенти. Менин азыркы спесим дастанчы. Дастан бөлүмүндө окуйм. Дастан бөлүмүндө, ал бөлүмүндө Самат Көчөрбаев деген агайым бар. Ошол киши сабак берет. Сиз ошондо бул жака окуш үчүн келдиңиз да, билим алайын деп? Биринчи мектепти бүтүп атканда музыкалныйга тапшырам деп ниет кылып, музыкалныйга тапшырып, Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайга. Бирок Жеңишбек, Алы, Элмирбек, алып акындардын баардыгы Бишкекте, Ошто эмес дегенден мен Бишкекке кетүүнүн кандайдыр бир жолун таап эптеп Бишкекке келиш керек болду да. Анан Бишкекке келдим. Бишкекке келгенден кийин ушул теологияга тапшырсам анан Бишкекке келет экем да. Эптеп ошол теологияга тапшырып андан эмнени окуйсуң, эмне болуп чыгасың, аны деле кызыккан жокмун. Главный Бишкекке барам, болду. Анда Бишкекке тапшырып, анан ошол жакты теологиянын 3-курсунда окуп атканда, анан ошол жактан чыгармачылыкка аралашып баштадым. Айтыш фонд кождун биринчи алгач ал жактан устаттар менен, акындар менен таанышып, сабак алып жүрүп, кийин искусствого келип, дагы чыгармачылык мөшкүндө өтүп, ушу чыгармачылык менен жүрөбүз. Ошондо сиз Бишкекке атайын акындар издеп, негизи төкмөчүлүккө бир 9-10 классымдан баштап кызыгып баштадым да. Анан 7-класста комуз үйрөндүм. Ошо бала кезден, окуучу кезден чыгармачылыкка болгон шыгым, кызыгуум бар болчу. Ошонун арты менен келип калдым. Мен бирок баягы акындык өнөр өзгөчө эненин сүтү менен, атанын күчү менен, каны менен келе турчу эмгек экен. Атам өзү чыгармачылык жолдо жазат, комузда кол ойнотот, анча-мынча жама ырдап коет. Деги эле биздин дээрибизде, чоң аталарыбызда, бабаларыбызда ушул өнөр болгон экен. Биз улантып калыппыз, бизге берилип калыптыр, Кудайга шүгүр. Ошо Мургапта баягы Кыргызстандагыдай айтыштар өтүп, катышып, комуз черткен адамдар көп эле болсун. Эми ал жакта өнөргө кызыккандар, өнөрпоздор бар, бирок аз. Андай айтыштар, акындар өтө аз, сейрек. Менден башка азыр бир 2 акын бар ал жакта. Анан балким чыгат деген үмүттөбүз.
Анан баягы ал башка мамлекет болгондуктан өнөргө бир аз жол таж да. Өнөрдү өнүктүрөм десең Кыргызстанга келишиң керек, Бишкекке. Сиз ошол жакта жатканда эле баягы кыргыздардын төкмө акындарын, ырчыларын билип жүргөнсүз да? Биз жакта ЛТР, КТР деген тартчу да ошол кезде. Азыр Кыргызстанда бардык эле телеканалдар тартып калды. Ошол убакта КТРден айтыштарды берчү. Анан жана эки эле акын бар менен ишөө деп атпаймынбы азыркы күндө. Анан ошолор концерттерге, жанагындай тойлорго чыгышдачу. Анан ошолорду көрүп кызыкчумун. Анан айтыштын арты менен келип, бүгүн айтышкер, Жеңишбек Жумакадыр, Алып Туткучев, Баян Акматов, Идирис Айтбаев ошол кишилерди устат тутуп сабак алып жүрөбүз. Андан тышкары баягы жазма акындык, поэзия деген да бир сонун нерсе бар да. Ошол сөздөргө тиешелүү өнөрдүн баары ошол төкмө акындыктын арты менен ушул таланттар ойгонду десек болот да. Анан оонду ырдап жүрөбүз. Ушундай. Жаратылыш койнунда жамакта ырдап жар салып, факты кейжик каналга факты менен баш багып, керемет ырдап берейин келгенден соң шаттанып, бул факты кейжиң өзгөчө чакырганыңарга рахмат. Жаш таланттардын ушинтип батырганыңарга рахмат. Бүгүн бир төгүлүп ырдап берейин төрүңөрдүң албетте мен болуп элди кубаттап. Бүгүн андан эмесе YouTube канал аркылуу көргөндөргө ырдайын, интернеттен көңүлүн бөлгөндөргө ырдайын. Көңүлүм болсо факты кейжи менен албеттен ачкандарга ырдайын. Эмне кабар болду деп YouTube каналды көздөй карачы шашкандарга ырдайын. Анан факты кейжиге катталып, факты кейжиге лайк менен комментарийни токтотпой бүгүн баскандарга ырдайын. Өнөрдүн жүрдүм, өнөрдүн азыр ова тоонда. Өнөр пост болуш негизин өмүрдүн ова сонунда. Бирок силердин келип каналга эмнени айтып берсем деп эчен ой болдуң оюмда. Могу 40 градус болду окшойт бүгүнкү күндүн аптабы. Сасыктым о пандемия карачы калкымды турду каптады. Болбосун элдин арманы, болсун элдин ар качан жакшылык менен карачы жакшылык дарманы. Калтылсын андан эмесе акындардан ушундай кара сөздөрдүн каймагы. Бүгүн болсоң эмесе жан дүйнөсүн калкымдын балкы ырдап берели. Көңүлүбүздүн албетте арты ырдап берели. Көп сөзгөн ова көңүлдү тарты ырдап берели. Чакырганыңарга албетте чарчабай ырдап келели. Суроолор болсоң албетте катыра туруп аларды. Кара сөз менен албетте калтырбай жооп берели. Бүгүн болсо карачы коноктордун баарысы кең Бишкектин төрүндө жүрүп жаткан убагы. Эң ысыктын доорун өзгөчө сүрүп жаткан убагы. Интернетти көргөндөй факты кейжиген өзгөчө көңүлдөрүн бөлгөндөр. Кубанып ова буйруса күлүп жаткан убагы. Ушул факты кейжиң аркылуу интернетке ар качан баш багып алып жүргүлө. Эң ушу факты кейжиң аркылуу шаттанып алып жүргүлө. Улам ушул каналга умтулууга күнүгө катталып алып жүргүлө. Анткени каналдар бар толтура, каналдар бар молтура. Бирок факты кейжи каналы ааламга жетсин кабары. Айтылсын элге ар качан жакшылык менен кабары. Эми бул канал деген бул канал аныктын айтып чыгарат. Караңгы эмес буйруса жадыктын айтып чыгарат. Жалган эмес ананда тарыхтын айтып чыгарат. Жакшылык болчу карачы багыттын айтып чыгарат. Илимге анан билимге калкымдын ова сугарат. Булардын болсо кызматы эң агайын элге уланат.
sakты geyjin o подписчигim milyondan aşsa karaçı kayda çıksın dep halkı soğa karaçı günden günge sıranat demek işin elgen iyigili en ağır vaktan arı kaçan tartılıp jüre elgili jakşılıktan uşintip artılıp jüre elgili ağır vaktan uşuntay ekranına öşpesin en sonun jakşılıkты bettesin kamerana öşpesin kadırlı gündü bettesin mikrofonuna öşpesin manili gündü bettesin emin uşul 10 jıl murun uşul Muhammed El artisti tartıp gettelet dep көргөндүм бары буйрусан интернеттен эстесин Чоң рахмат. Турган жерден сөз айтуу менимче biraz кыйыныраак дагы болуш керек. Анан сиз чоң сахналарга да чыгып жүрөсүз. Ийгиликтериңиз тууралуу айтып бересизби? ийгиликтер эми өтө чоң баягында эл аралык сахнага чыга элекпиз. Буюрса чыгалы деп калдык, аз күн калды. Анан ага чейин майда чүйдө айтыштарда, кичинекей айтыштарда, концерттерде, ушундай жерлерде жүрөбүз, колдон келишинче катышып, байкелер менен, устаттар менен ырдашып, майда чүйдө 5000 сом, 10 000 сом ушундай ушул тегеректеги байгелерди алдык. Эми буюрса келечек алды да, көп нерсе алды да. Жазма акын, төкмө акын, дагы гүйлөрдү дагы чырдаткенсиз, анан кайсынысы сизге көбүрөөк жакыныраак? 5 балалуу болсоң, 5 балаңдын тең баардыгы бирдей көрүнөт да. Бул өнөр деле ушундай да. Анан тиге караганда тиги жакыныраак деп айта албайм, баардыгы бирдей. Себеби баардыгы жан дүйнө аркылуу өтөт да. Анан көбүнчөсү поэзия менен көбүрөөк отурам. Себеби поэзия деген бир мындай жазуу өзгөчө бир башка дүйнө да. А калгандар да сонун. Анан төкмө акындык бул бир касиеттүү өнөр. Бунун эмгеги абдан оор да. Өзүңүздүн автордук дастандарыңыз барбы? Автордук дастандар жок, автордук коон бар. Ошонун аткарып берейин, Макул. Өрдүн аты эмне деп аталат? Азыр. Негизи көбүнчө кайсы багытта ырларды жазасыз? Мен көбүнчө багы өзүмдүн табитим ушундай экен, лирикалык чыгармалар жазам. Тагыраак сүйүү жөнүндөгү ырлар. Азыркы аткара турган чыгармам ошол Сагыныч деген чыгарма. Мындан 2 жыл мурун жазылган болчу. Ошо Мургапты сагынып жазасыз? Жок, бул сүйүү жөнүндөгү лирикалык чыгарма. Мургапта калган сүйгөнүңүз окшойт. Мургаптан келип пайда болгон сүйгөн. Canım menin canımdasın, can düğünüme tabılbasın. Dülkül ötken dene boyum, dülük dülgün kanımdasın. Dülkül ötken dene boyum, dülük dülgün kanımdasın. Estep gelem seni, et yüreğim senin seni. Tün uykumdun urda aldın, düşümde da görüm seni. Tün uykumdun urda aldın, düşümde da görüm seni. Sen dep gana jayгышын, yüreğimde
karışırsın. Özün buldun hiç bitmegen. Sağınışın, sağınışın. Özün buldun hiç bitmegen. Sağınışın, sağınışın. Baktığımın sebebi sen, tağdırımdın belegi sen. Orun alıp yaşay bilgin, yüreğimdün terenginin. Orun alıp yaşay bilgin, yüreğimden terenginin. Сонымен бұлардың оғының да қосыңыз жаздыңыз. Бұлардың оғын өзім ошол bir үч жылда пайда болуп калды да. Анан эки куплет сөз менен даяр чыккан. Анан эки куплеттен кийин дагы кошуп жазып койсом деп жүргөм ойдон. Бирок анан ошол учурда жеке жашоодо өзгөрүүлөр болуп кетип, ошо жок эми башка нерселер болуп кетип анан жазылбай калып калган болчу. Анан кийин жазам деп жүрүп, бирок өзүм жаза албай, анан Жаннат Сабырбекова деген бир акын карындашыбыз бар. Жакшы жазган ырларды. Анан 3-4 куплетин ошо кыска айтып жаздырып, тагыраак 2 куплет ошонуку, 2 куплет меники сөзү. Ону ошо өзүм аракет кылдым. Анан сагынып аткан адамыңыз беле бул жерде? Сагынып аткан адам тилекке каршы чыгармачылыктан, алысыраак чыгармачылыктан түшүнүк жок, ошол үчүн эки бөлөк жолго түшүп, жеке жашоо ошон үчүн өзгөрүүгө душар болгон да. Ошентип укпай калды, Укту, укпадыбы билбейм, балким эми ошо ойдон байланыш деле жок. Ушундай. Азыркы жеке жашооңузчу. Сиздин ата-энеңиз ошол Тажикстанда калды. Сиз бул жакта жеке жашооңуз кандай болуп атат? Негизи эле сагындырган адамыңыз барбы? Ата-энем Мургапта, ошо Сарколдо келип кетип турат. Ошо бир жылда бир жолу мен өзүм деле барып турам айылга. Анан өзүм негизги жеке жашоом, келечегим деле ушул Кыргызстанда калды. Буюрса ушул жактан эле чыгармачылыгымды улантып, келечегимди улантып, анан сагындырган киши болуп калат деген үмүттөбүз. Азырынча жок. Жеке жашоо аябай ойлондурат экен да. Канчадасыз? 28. Мургапта таланттар аз деп атпайсызбы? Мен нече деп анан өзүңүздүн ошол жакка барып, өзүңүздүн жериңиздеги таланттарды өстүрөйүн деген алдыда пландарыңыз барбы? Үчөө дегеним ал төкмакындар боюнча айтып атам. Ал кишилер менден улуу, үй бүлөлүү кишилер, үйгө чукулдап калган кишилер, эми аларды билбейм. Негизи мындай жалпы талант боюнча алып көргөндө ыр жазгандар, ырдагандар, комуз черткендер, аккордеон ойногондор жана башка деген таланттар көп, Кудайга шүгүр. Ал жакка барып аларга чыгарайын дегенде ал жакта алар Италияда чыгып атат. Ал жакта Мургаптын өзүнө эле чыгасың болду, башка жакка чыкпайсың. Алар эми укканда деле анчалык мындай көп деле талап жок да. Мен оюм бар, кыялым, планым. Ал жактагы таланттарды алып келип, бул жактан чыгарайын деген. Бул жактан чыгарсам ошондо жакшы болот. Себеби ал жакта деле баягы кыргыз бар жерде сөзсүз талант болот экен. Анан кээде сурап калат дейм, сен Тажикстандан келипсиң, Мургаптан келипсиң, ал кыргызсыңбы деп мындай бир башкача көз караштар менен сурагандар бар да. Негизи тажик аралаш эмеспи? Тажиксиңби же тажиксиң эле деп кээ бир тарыхты билбегендер да ошентип айтат да. Жеңишбек Жумакадыр устатыбыздын бир жакшы сөзү бар да. Таза Кыргызстан гана, таза Казактан гана, таза төкмакын чыгат деген. Биз жактагылардын тили дагы, каада салты дагы, наркы дагы бүт таза кыргызча. Окшоштук айырмачылыктар бар, эми айырмачылык болгондо баягы түндүк менен түштүктө эле айырмачылык болуп атпайбы? Ошол сыяктуу эле айырмачылыктар. Анда мындай башка айырмачылык жок. Тил сакталган, тарых сакталган бүт эле ошол. Ушул сөздөн, төкмөчүлүктөн башка дагы кандай өнөрүңүз бар? Сөздөн, төкмөчүлүктөн башка дагы ошо мен негизи
чыгармачылык үчүн эле жашайынбы же чыгармачылык үчүн эле жаралганбы билбейм, ошол ырдайм, ыр жазам, төгөм, комуз ойнойм, ошол эле. Анан мындай жашоодо тамаша көрөйм. Бүгүн эле мындай баягы эми ооруудан айып келе жаткан үчүн эле баягы өзүм эми келип аткан үчүн бир аз кичине эме болуп атам, бирок негизи жакшы эле. Өзүңүздүн ден соолугуңуз начар болсо дагы бизге убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Факт KG медиа порталынын атынан буюрса чыгармачылыгыңызга ийгилик. Алдыда тилеп аткан ойлоруңуз, максаттарыңыз, кыялдарыңыздын баардыгынын ишке ашышына биз дагы тилектешпиз. Чоң рахмат сиздерге дагы, аман болуңуздар. Факт KG чакырды дегенде келип калдык, расбат. Маек берсек экен деп максатыбызды кубаттап, ушундай таланттарды чыгара бергиле Факт KG-ге рахмат. Чоң рахмат.